Биз азыр Достук айылына караган Каксай участкасындабыз. Мында тикен зымдарды тартуу үчүн темир түркүктөрдү орнотуу иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай, бир канча күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери биримдикте иштеп жатканына күбө болуудабыз. Мен дагы ушул өз көмөгүмдү көрсөтүүнү чечтим. Тарыхый окуяга сыймыктануу менен салым кошуп жаткандардын катарында Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде кызмат өтөгөн Шумкарбек Кушназаров бар. Ал мекенди коргоо чек арадан башталарын айтат. Аскер кызматкер болгондон кийин ушундай чек аралар тосулуп жаткан учурда кандайдыр бир Кыргызстан керегине жараган иштер болсо, биз күндүн ысык суугуна карабастан биз иш алып барууга биз дайым даярбыз. Кантыбызга бекем туруп, ушул жерде иш алып барабыз. Мындан да кыйын иштер болсо, мындан да кыйын иштерди алып барууга биз дайым даярбыз. Кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо иштеринде чек арачылар менен биргеликте Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери зор салым кошуп жатат. Элбир Сатайым багыттагы бригадасынын өздүк курамы Кыргыз-тажик демаркация чек аранын тосуу иштеринде өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатышат. Бул тарыхый чечим болгондугуна байланыштуу ар бир аскер кызматкери бул чек ара тосууну, демаркация иштерини чын жүрөгүнөн, ата мекенге болгон сүйүүсүн арнап, чын жүрөктөн кызмат кылууда. Чек ара тосуу иштери башталгандан бери 2,5 айдан бери кызмат өтөп келатабыз. Күн сайынбы? Ооба, күн сайын. Канчадан канчага чейин? Эртең менен 8ден кечки 8ге чейин балдар ушул жакта кызмат өтүп атат. Эмне жумуш кылып жатасыз? Азырынча Атайын багытта полкуна бөлүнгөн жумуш бул казуу иштери менен стойкаларды орнотуу, түтүкчөлөрдү орнотуу иштери жүрүп жатат. Көбүнчө тоолуу жерлер күч биримдикте дегендей бардыгыбыз ушинтип ынтымакташып иштеп жатабыз. Башка структуралар менен дагы алыс жерлерге ушинтип колмо-кол өткөзүп кызмат кылып атабыз. Чек араны тосуу, зым тартуу иштери жигердүү жүрүп жатат. Алды Миңбулак айылына жетти. Тактап айтсак, тикен зымдарды тартуу болжол менен 30 чакырымдай аралыкта аткарылса, темир түркүктөрдү орнотуу 33 чакырым, ал эми темир түркүктөр үчүн жерлерди казуу иштери 36 чакырымдай аралыкта тагыраагы Миңбулак айылында аткарылып жатат. Мындан сырткары өзүңүздөр байкагандай чек араны тосуу көбүнчө тоолуу аймактарда аткарылып жаткандыктан бул жака келүү үчүн атайын жолдор салынган. Жалпы 46 чакырым аралыкка жол салынган. Чек ара кызматынын инженерлик саперлик отряды адис катары башка күч түзүмдөрү менен биргеликте чек арадагы болуп жаткан инженерлик жабдуу иштерине адис катары ушулар менен биргеликте жумуш алып барууда. Турбаны кандай отургузуш керек, буга канча цемент кошулуш керек, ошондой эле зымдар кандай тартылыш керек, аралыгы канча болуш керек, түздүгү бул жерге уурүйүн коюлуп, бардыгы ошол инженерлик саперлик отрядынын өздүк курамынын көрсөтмөсү десек болот. Биргеликте жумуштар жүрүп атат. Чек ара тилкесинде 3 типтеги зымдар тосулуп атат. Азыр сиздер көрүп турган бул эгоз азымы. Бул ушундай контрабанда өтчү же болбосо майыл жергелеринде тосулуучу зым бул. Тоолуу аймактарга, жанагы адам чыга албай турган, адам басып бара албай турган жерлерге тикен зым тартылып атат. Анан өткөрүү пункттарынын айланасына көрүнүүчү жерлерге 3D деп коебуз, 3D'дан
орнотулуп атат бүгүнкү күндө. Биз азыр тикен зымдар тартылып, чек ара толук тосулган аймактабыз. Тактап айтканда Баткен районунун Достук айылына караган тилкедебиз. Мен айтайын дегеним башка, чек араны тосууда мына ушундай шарты катаал толуу аймактар көбүрөөк кездешет. Бул жерге автоунаа келе албайт, адамдар дагы араң чыгышат. Мына ушундай шартка карабастан, аба ырайынын ысыктыгына карабастан, чек араны тосууда аскер кызматкерлери иштеп жатышат. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасы такталган соң 29 апрелде демаркациялоо иштери башталган. Биринчи этапта 420 километр аралыкта зым тартылат. Бул иш аракеттерди жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган.